саясий куугунтук кылгандан, бирөөлөрдү камагандан, түрмөлөрдү толтургандан биз эч пайда таппайбыз. Муну мен адилетсиздикти, мыйзамсыздыкты бир эмес эки жолу камалып чыккан адам катары мен жакшы билем. Мен жон терим менен сезген адаммын. Ошон үчүн саясий куугунтук, же болбосо журналисттердин бир айткан сөзү үчүн куугунтук, же болбосо граждандардын бир айткан өзүнүн ачык оюн жазган үчүн куугунтук болбойт. Мурда мисалы Facebook'та ачык жазып койсо, кечирим суратып, үйүнө чейин барып ушундай болуп атчу, туурабы? Эми мындан ары андай болбойт. Мен бардыгын айтып атам, андай кылбагыла, ар ким өзүнүн оюн ачык айтсын деп. Эгерде чын айткан болсо, биз реакция жасайбыз, сөзсүз түрдө териштиребиз. А эгерде калп айткан болсо, бир күн баягы резонанс болот, эки күн резонанс болот. Анан калптын казаны кайнабайт дейт, бир 3 күн, 3-күнчү күнү уже ал калп экени билинип калат да. Мына акыркы бир айда биз муну далай жолу мен башыман өткөрдүм. Мына менин сөздөрүмдү деле бурмалап, эптеп баягы бир тескери жагынан көргөзгөнгө аракет кылышты. Бирок бир 5-10 күн мындай пиар болуп туруп, катуу пиар болуп туруп, андан кийин эле анан коом